Ай сайын ушул акылда биздечи. Татына Сагынбаева ден соолугуна байланыштуу ар бир айдын ортосунда канын алмаштырып турууга туура келет. Антпесе жаш кыз өзүн жаман сезип, оор илдетке туруштук бере албай жатып калат. Апасынын айтымында соңку 8 ай аралыкта акыбалы кескин түрдө өзгөргөн. Айрым учурда кан кусуп да жиберүүдө. Каны 36-37 бара-бара күндөн күнгө түшүп тура берет да. Кыйналган учурдачы. Анын ичи ооруганда дагы заңынан дагы кан кетип ошондой болуп калат да. Өтө кыжалат болом, ай калп барам, бияка калп барам. Бул аплазия болуп ооруйт, укол сайып капельница сайгыла дейм. Кан аз баланын же тамырын табышпайт. Өзүм кармап берем да, мажбур болом. Кече күнү барганда деле 59 кан менен барыппыз ошкочу. Тамыры табылбайт да, эчи табылбайт. Акырында чыдабай анан кийин бүт бар, ишенсеңер баш бармагынан бери сайды да. Учурда Татына кызга атасы жана акеси донор болууда. Ар бир дарыгердин карамагы үчүн 8.000 сом талап кылынат. Бирок үй бүлө мүчөлөрү ар дайым эле аталган каражатты табууга дарымети жетишсиз. Ошондуктан да чет өлкөдө жасалуучу операцияга кайрымдуу жарандардан жардам күтөт. Тагыраагы 35.000 АКШ доллары чогулса, Татынанын ден соолугу чыңалат. Өзүм да ушу чет жака чыгып иштесем болот эле. Ушу кызымдын айынан иштей албайм. Кээде кан болуп калат, кээде кан жок. Өзүм кан берем кээде. Ушу кыргыз эли менен суранарым ушу кызыма жардам бергиле. Ушу кызымдын өмүрүн сактап калууга. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Жаш кыз азыркы тапта Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун карамагы астында. Аталган фонддун жетекчисинин билдирүүсүндө жаш кыздын атына ачылган эсеп шотуна каражат чогулуп башталган. Мындан сырткары ушул айдын соңунда Татына жашы аталышындагы кайрымдуулук концерт жана марафон уюштуруу жагы да мерчемделүүдө. Индиядан кечекиде Ошко Бишкекке врачтар келгенде Кыргызстанга доктор Вивек Вич өзү келип, ушу Татынайымды көргөздүргөнбүз. Айткан өзү бул кызды 2 айдын ичинде алып баргыла операция жасатыш керек. Ато кеч калып каласыңар деген ушундай жообун айткан. Ошондуктан мен ар бир мекендешиме кайрылып кетем. Келиңиз биргеликте ушул кыздын өмүрүн сактап калайлы. Мен ар бир мекендештериме кайрылып кетем. Кошумчалап кетсек, мусулманчылыкта садака берүү сүннөт. Кимде ким ага амал кылып, тапкан каражатынын 10% муктаж жарандар менен тең бөлсө, кырсыктын алдын алат, түрдүү баледен сактайт деп дин өкүлдөрү баса белгилеп келишет. 1000 сом тапсак, 10 сомун берсек, калган ошол 900 сому, 900 сому халал болот экен, бизге жагымдуу болот экен. Ошон үчүн кайыр кылып, бирөөгө эксан кылып турган болсок, бул сабап иш болот. Татына кыз Базаркоргон районуна караштуу Коткор айылынын тургуну. Жаш кыз эми гана 2 жаш куракка толуп олтурат. Ден соолугуна себепчи болууну каалагандар үчүн атайын эсеп шоту да ачылган. Эфирдеги даректер менен байланышып, колдоо көрсөтсөңүздөр болот. Лида Сакымчыбекова, Манас Назаров, Базаркоргон району.